мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда жана маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда бир өзгөчө ачылыш болду десек болот. Ал жакта ушу маданият тарабынан кылынып жаткан, бөлүнүп жаткан каражаттар, кылына турган жумуштарыбыз боюнча бир өзгөчө сүйлөшүп, такташып, баардыгыбыз абдан кубаныч күнү өткөрүп жатабыз. Бишкектеги Ала Тоо аянтында маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган майрамдык концерт өттү. Бул майрам өлкөнүн маданий мурасын сактоого жана өнүктүрүүгө өмүрүн арнаган инсандарга арналат. Кечеде эстрада жылдыздары жагымдуу ырларды аткарып, көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Эске салсак, жыл сайын 2-ноябрда Кыргызстандын маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип келет. Маданият кызматкерлерин бүгүнкү майрамы менен мен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Ар бир маданият кызматкерине бекем ден соолук, дайыма ушул репертуарларын жаңыртып, элибизди, жерибизди көрккө бөлөп, элибизди кубантып жүрө беришсин. Майрамыңыздар менен, урматтуу маданият кызматкерлери. Кыргыз элине маданиятына салым кошкон мыкты ырчылардын коштоосунда элибиздин маанайын көтөрүү максатында жакшы бир концерттик программа колдон келишинче уюштурдук. Учурдап байлап кесиптештеримди, ага эжелер, ини карындаштарды ушу бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Майрам ар дайым эки майрам тартуулаган менин кесиптештерим бүгүнкү ушул маданият кызматкерлеринин күнүндө дагы өздөрүнө бекем ден соолукту, чыгармачылык чоң ийгиликтерди жана албетте жакшы чыгармаларды жаратып беришинде, ийгиликтер жаратып беришинде. Маанай көтөрүлүп атат, мына элдин баары жумурай жуттун баары келип, ушул бүгүнкү маданият кызматкерлеринин бүгүнкү күнү менен баягы куттуктаганга барабар ушулардын бир талантына биз дагы күбө болуп, талантына таазим кылып турабыз. Бүгүнкү маанайыбыз жакшы, баарыбызда концертта жакшы өтүп атат. Маданият кызматкерлерине иштерине ийгилик, аларга Кудайым эки дүйнө бактылык берсин, иштерине ийгилик берсин.